СИЗОго деп айтып атышат, Ташкентте СИЗОда отырган жок. Ал ИВС'те мына чачын алган жок анын. Ал ошол жактан жыргап жатат, телефондору бар. Мына эми Жакыпбековдун телефондору бар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин экс-министри бар. Бообек Ажикеев деген барыбызга билесиздер. Ошол адамдын ишмердүүлүгү боюнча өтө көп арыз мондар түштү да менин дарегиме. Алардын бирisi болуп, ошол кезде иштеп жүргөндө Кыргызстанга МЧСке бөлүнгөн техникалардын премиальный машинелердин баарысын тең өзү колдонуп, үй бүлөсүнө гаражына коюп, бирисине аялын айдатып, бирөөсүнө тиги кызына берип, экскаваторун күйөө баласына арендага берип, ушундай учурлар абдан көп катталып келген экен да. Биз Кыргызстанга көптөгөн кредит гранттарды алып келебиз, ушул өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүн алдыга жылдырыш үчүнчү. А эски министр ошол менен пайдаланып, болгон премиальный машинелердин баарын тең өзүнүн гаражына кирип алып, өзүнүн тиги ишмердүүлүгүнө пайдаланып жүргөн экен. Ошого мен сизден суранат элем, прокуратурага протоколду тапшырма берип, ушунун чын төгүнүн текшерип, мындай өзүнүн кызматтык абалы менен, кыянаттыгы менен аша чаап колдонуп жүргөнүн дыкат текшерип, тиги дайыл болсо өзүнүн тиги жоопкерчилигине тарткыдай кылып протокол тапшырма берип коюп суранып кетет элем. Рахмат. Рахмат, аппарат эске алынсын. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер суранамын. Если надо, дойдем если до суда, в суде будет отвечать. Мы тоже уже начали принимать меры уже. Министерство сельскохозяйства ишти көргөн жокмун. Ушуну кетирбей, ушуну кармап калайлы деген ниет болуш керек да. Калган секен боло берет. Все должно быть конфиденциально. Бир жака чыкпасын, кандай шуна чыкпасын. Чыкса эле, я готов в любой момент чыгып официально выступать этем. В любой момент чыгып. Могу азыркы затишье, это обманчивое затишье. И бир кичине козголуп алса, кийин уже козголо берет. Ушу аяк көчүп чыкса эмне кыласың? Артынан дагы мен эркек чыгат. О, ата-энелери салганын көргөндө балдар уже бүттү уже. Эч кимсе чыгабайт. Башталат сен. Муну миң жол баштап өткөздүк го муну үчүн. Камаса 5 ой камалады, 10 камалады, 100 камалады. Элдер айтып атат, камаса 1100 камайт. 9200 кала болса деңиз. Анан баягыдай анан 2010-дагыдай 2011-12-дегидей жол тосмойлор, жол ачмайлар, аякты басып алды, биякты басып алды, ызы-чуу урушталар. Анан эл азыр возбуждение болуп тура дарбай болуп кетишти. Биякта уже невозможно, токтота албай каласың дегичи. Вот эти сегодняшние затишье обманчивые. Имей в виду. Мынау сізге баягы жанагы кимелер, компроватчылар жана башкалар тигилер булар шакал ошол карап турат. Эфирде сайтка саякат берүүсү студияда Азема Акберди кызы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Бишкекте автобус башкарган айдоочуларга карата күчөтүлгөн рейд жүрүп жатат. Кыргызстандын бардык аймагында жер титирөө коркунучу жогору. Баткенде унаасы калып, өзү жоголгон өспүрүмдүн сөөгү табылды.
Бишкекте автобус башкарган айдоочуларга карата күчөтүлгөн рейд жүрүп жатат. Анда жол эрежелерин сактоо, жүргүнчүлөрдү коопсуз ташуу боюнча эскертүүлөр берилүүдө. Кечээ 9 жашар баланы автобустун айдоочусу тебелеп кеткен. Текшерүүдө анын буга чейин мас абалда унаа башкарып, айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылганы аныкталган. Тиешелүү документи жок кантип автобусту башкарып жүргөнү иликтенип жатат. Биз праваны ким текшергенге жете албай атабыз мына. Сизден баштаганбыз мына последний механикке чейин айтсак, тиги текшерип койду, анан бул текшерип койду. Бир да механик салып туруп төлөм менен текшерип койгон жок. Барып айдоочулук кубөлүгүңүз байке. Бер көрсөткүч механик көрүп алсын, бир таанышып. Аны диспетчер карап атат демени. Диспетчер сиздин секундаңызды эле караш керек, ал ким анчада чыгып атканчы. Эл ташыйт деп эле шашпай чыгарып бир текшерип алалы деп атабыз. Баарын течи. Эмне менен текшересиз дальше бул лишон болгонбу, болбогонбу? Көрүңүзчү кана. Контроль механиктин действиясы. Да бул права оригинал эле экен. Эми булардын правасын мен Эмне менен текшересиз? Азыр эми современный немелер чыкты да мына. Түндүк бар, карчек бар. Төлөм бар. Текшербейсиз, төлөм менен текшерген билесизби? Сиздики жөн эле печать баспай экен да формальность. Туруп. Берсеңиз. Кайсы автобус? Каяка келдиңиз? Жүрүңүз чогуу чыгып келеличи, автобус текшерели жүрүңүз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Автобус келелек, автобуска басып отосуз го, маяка келгенде ямадан карап туруп, ичин тазалагандан анан чыгарыш керек да бул. Сиз өттүңүз беле механиктен? Качан өттүңүз? Мына келгенден кийин текшерип турууну баспайсыз байке. Жетишпей атабыз эле баары теги чыга элек маштеге да басып алат кезиңер. Бул сиздики эмне контроль болгондон кийин текшерип туруп, айдоочулук кубөлүгүң барбы? Состояниясын карап, анан машинанын тех состояниясын карап туруп, анан сиз басып туруп чыгарасыз да линияга. Сиздики мына самый главный ушул чыгып атканда сиздики болот атпайбы? Түшүнүп атасызбы, өзүңүздүн. Бирок сиздики этеттиги корого келелек яма, келелек машинага печать басып коюп атасыз да. Тура ошол. Кач автобустун кирин. Мына карчы могу надыр тарчы кан аккан бойдон жатат. Кече мурду канаган бирөөнчү. Таранчы кармайм деп өзү кармалган чет элдик жаран. Буга чейин социалдык тармактарда чет элдик жаран тор менен таранчы кармап жатат деген видео тараган. Аталган окуя боюнча милиция иш алып барып, видеодогу киши кармалганын билдирди. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Толтырачым кармалыптыр. Путин Украина боюнча эмнени убадалады. Украинанын Россия аймагына жасаган соккуларына жооп кайтарылат жана ал алдаганча катуу болот. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Путин билдирген. Анын айтымында сокку кайсы гана аймакка урулбасын, жообу андан да күчтүү болот. Каршылаштар анын кесепети уламдан улам жаман болуп баратканын көрүшөт. Европадагы аномалдуу ысык бир жуманын ичинде 10 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Алардын көбү 65 жаштан ашкан улуу муундагы карылар. Европанын Коперник климаттык кызматынын маалыматына ылайык 2026 жылдын июнь айы Батыш Европада аба ырайына байкоо жүргүзүлө баштагандан берки эң ысык ай катары катталды. Эскерте кетсек, Кыргызстанда да абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкан. Синоптиктердин маалыматы боюнча аптаптуу ысык 18 июлга чейин созулат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аномалдуу ысыкта иш күнүнүн узактыгын кыскартуу кодексте каралбаганын билдирди.
Кыргызстандын бардык аймагында жер титирөө коркунучу жогору. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстандын дээрлик бүт аймагы өтө жогорку сейсмикалык кооптуу зонада жайгашканын эскертти. Уюмдун маалыматына ылайык, өлкө аймагынын басымдуу бөлүгү жер титирөө коркунучу жогору болгон аймактардын катарына кирет. Адистер жер титирөө учурунда өзүн алып жүрүү эрежелерин алдын ала үйрөнүп, өзгөчө кырдаалдарга дайым даяр болууга чакырышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, өтө жогорку сейсмикалык кооптуу аймактардын катарына Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын Фергана өрөөнү, ошондой эле Казакстандын түштүк чыгыш бөлүгү кирет. Фергана өрөөнү калк жыш жайгашкандыктан күчтүү жер титирөөлөрдүн кесепети өзгөчө олуттуу болушу мүмкүн. Кыргызстандын гимнин баары бир өзгөртүшмөкчү. Долбоорлорду кабыл алуу мөөнөтү дагы узартылды. Бул демилгени катуу көтөрүп чыккан экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу кызматынан кеткенине карабай, гимнди өзгөртүү боюнча иштер токтоп калган жок. Бул тууралуу Маданият министри билдирди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткандыгына байланыштуу парламент атайын комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартты, деди Мирбек Мамбеталиев. Нурланбек Тургунбек уулу буга чейин ошо гимн боюнча демилгени көтөрүп келбеди беле. Анан ал киши кызматтан кеткенде дагы эмнеге бул процесс уланып атат же башка адамдын кызыкчылыгындагы маселе? Бул жогорку кеңештин тапшырмасы болгон. Биз бул максатта ошол жогорку кеңештин токтомун аткаруу максатында атайын комиссия түзүлгөн. Азыр комиссия иштеп атат. Биз гимндин долбоорлорун кабыл алуу улантылып жатат. Ал боюнча биз ишти жүргүзүп атабыз. Буга чейин сунуш болбоду эле ошо токтоткула дегендейчи. Булар каралабы ойлоп же жогорку кеңеш тарабынан биз суранганбыз. Ошол көчмөндөр оюндары ШКУ алкагында иш-чаралар көп болгондугуна байланыштуу комиссиянын жумушун узартуу боюнча сунушун бергенбиз. Жогорку кеңеш биздин сунушубузду канааттандырып берди. Ошол гимн боюнча кабыл алуу иштери улантылат. Чыныгы бактылуу адам башкалардын көңүл бөлүүсүнө муктаж эмес. Сенин ичкен жегениңдин кимге кереги бар? Социалдык тармактарда тараган видеодо карыя азыркы коомдогу адамдардын жүрүм туруму тууралуу оюн билдирген. Анын айтымында бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар жеген тамагын, кийген кийимин, кайсы жерде жүргөнүн көрсөтүп, мактанууга аракет кылышат. Бирок бири-бирине жакшы сөз айтып, жакшылыкка үндөгөндөр азайганын белгилеген. Ошондой эле ал ар бир адамдын өз тагдыры бар экенин, байлыкты же жашоосун элге көрсөтүп мактануунун зарылдыгы жок экенин айткан. Кийген кийимин, баскан турганын, анан жана сырактап бийлегенин сүйлөйт. Баланча жерде бийледим, баланча жерде тигин иштим, баланча жерде баланча арак иштим деп ичкен тамагын сүйлөп калды азыр. Ичкен тамагына мактанат. Мактанат. Анан бийлегенде сырактаганына мактанышат. Ал илгерки атаманын салты сөзүнө жок, билбейт, сүйлөбөйт. Азыр эле ичкен жеген эмне кийгенин, эмне машина мингенин айтат. Анын кимге кереги бар анын? Ар ким өзүнүн жашоосунда жашайт. Туура. Маңдайына жазганды көрөт, рызкысы болот. Ар ким төрөлгөндө маңдайына рызкын жазып коет. Ошону көрөт. Анан телевизорду деле карап отурсаң, бар эле ичкен жеген эки-экиден отуруп эле жанагы кола, панта, сантаны коюп алып, же ошондой реклама барбы? Ушуну ичсең анан тиги элге өтсүн деген политика билбейм, мен түшүнбөй койдум. Түн ичинде массалык мушташ катталып, милиция кызматкерлерин да тоготпой коюшкан. Манас шаарында күбөлөр түн ичинде жолдун так ортосунда болгон массалык мушташты видеого тартып алышкан. Анда бир топ жаштар агрессивдүү жанжалдашып, унаалардын жүрүшүнө тоскоолдук жаратышкан. Окуя болгон жерге патрулдук милиция кызматкерлери барышкан. Бирок кырдаал бир топ убакытка чейин чыңалган бойдон калган. Күбөлөрдүн айтымында бир кызматкер жанжалды токтотууга аракет кылып жатканда, айрым патрулдук унаалар окуя болгон жерден чыгып кетишкени суроолорду жараткан. Учурда бул окуянын бардык жагдайлары такталууда.
Урматтуу айдоочулар, адам жаны аманат. Өзүңүздөргө жана кардарларга ырайым кылыңыздар. Бир көзирмемдик эреже бузуу өмүр бою өкүнүч. Жолдо шашылган 1 секунд, бир туура эмес чечим. Анын артында ата-эненин көз жашы, балдардын атасыз калышы, үй бүлөнүн өмүр бою айыкпас кайгысы турат. Жол кыймылынын эрежелери айып бул үчүн эмес, адам өмүрүн сактоо үчүн жазылган. Руль кармаган ар бир айдоочу өзүнүн гана эмес, башкалардын да тагдыры үчүн жооптуу экенин унутпаңыз. Өмүрдү сактаңыз, эрежени сактаңыз. Сизди үйүңүздө күтүп жатышат. Кырсыгынан курман болгондордун саны өтө эле көбөйүп кетти. Ковидтен да көбөйүп кетти десек адашпасак керек. Кыргызстан боюнча бардык эле айдоочуларга, өзгөчө таксисттерге айланып кетейин, тегеренип кетейин суранарым. Адам жаны аманат. Өзүңөргө ырайым кылгыла, клиенттерге ырайым кылгыла. Адамдарды салып алып, дүйнө акча деп эле, же болбосо кызыкандуулук айдап, кыйынмын деп эле. Туган, андай кылбайлычы. Наристелер өлүп атат, аялдар өлүп атат, аталар өлүп атат, агалар, инилер өлүп атат. Канча адамдын көз жашы агылып атат, канча деген жетим калып атат, канча жесир калып атат. Эсибизге, акылыбызга келейличи, Өлүп баратсак да эле жарым саат кийин жетсек жетербиз, 1 саат кийин жетсек жетербиз. Бир убакта ата-бабаларыбыз ат менен эле бул ашуудан тиги ашуудан бул ашууга келип жүрбөдү беле? Ушунун баардыгын токтото турган сиздер, биздер. Биз биринчи биз өзүбүз рульга отурганда өзүбүздү кармайлычы кичине. Жин шайтан басып кеткенде эле өзүбүздү кармайлы, башка жаштарыбызга айтайлы, каерде чогулса адамдар айтайлы, эсинде болсун. Клиент болуп отурсаңыз дагы, пассажир болуп отурсаңыз дагы, шопур болуп отурсаңыз дагы, өзгөчө баарына кайрылайт тугандар. Адам жаны аманат экен, өзүңүздү кыйын сезе бербеңиз. Кичине эле учурда канча деген адамдар кырылып калды го. Эфирде сайтка саякат берүүсү болду. Студияда мен Азия Макберди кызы болдум. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар.